Üçüncü статья жөнүндө. Мама Садык Сапарович, сиз üçüncü статьяда жазылып турат, администрациялык аймактык бирдиктерге бөлүп атпайсызбы? Айыл, шаар, район, область, республика болуп. Ошондо муниципалитет городот шаардыкка бөлүнүп атат да, шаардык, айылдык депчи. Эми өзүңүз билесиз, ушу Бишкектин тегерегинде 47 конуш бар. 300 миң киши жашайт. Бул өзүнчө бир область да, ошо Баткен областындай, Нарын эле областындай да. Ал эми областты билесиз, канча губернатор зам менен, канча хакимият, канча госслужащий ошо элдердин маселелерин чечет да. Анан бул жаңы конуштар. Бул жактан шаар деп айтсаң, шаар эмес да. Баягы инфраструктурасы өзү элек, экономикасы өзү элек, шарттар түзүлө элек. Айыл деп айтсаң, айылга да кирбейт да. Бул жерде сиздин оюңуз кандай? Ошол жаңы конуштарды бир өзүнчө бир район кылганга, же болбосо гору права кылганга сиз кандай ойлойсуз? Силердин бул законуңарда ошо 300 миң элдин тагдыры кирбей калып атпайбы, камтылбай калып атпайбы? Мен ойлойм, өзүңүз шаардык кеңеш депутаты болгонсуз. Компетенция, согласно закону муниципальный органов местного управления боюнча, ал жерде бул компетенция берилген. Мен ойлойм, шаардын деңгээлинде чечилет бул маселе.